ADEX'те иштеген бала SIP панелден өзүнө кандай үй салганын көргүңүз келсе, бул видеону аягына чейин көрүштү сунуштайм. Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, ADEX курулуш компаниясынын башкы директору. Бизден жеке менден дайыма сурап коммент жазып келишет да. Сен SIP панелден элге үй салып кетасың, жана ошондой эле өзүңдүн бир туугандарыңа үй саласыңбы депчи. Мен ачык айтып келем дайыма. Биз SIP панелден мен өзүмдүн ата-энеме салып бердим, жана ошондой эле эң улуу байкемен нарынга салып бердим, отоплениясы жок кылып чоң болгон үйдү. Жана ошондой эле менден дагы бир улуу байкем бар. Ошол байкеме да үйлөрдү салып бергенбиз. Алардын видеолорун көрөбүз десеңиздер, жогоруда ссылкасы бекитилген. Ошол ссылка аркылуу кирип үйлөрүн дагы көрсөңүздөр болот. Өзүмө болсо, жеке өзүмдүн үй бүлөмө болсо, биз жер тамга көчө элекпиз. Жер там алып, кыялыбыздан жерден жер там алсак, өзүбүзгө албетте SIP панелден үй салып алабыз деген пландабыз да. Жана ошондой эле бизде мен өзүмдүн бир туугандарыма салып бергенден, туугандарыма да салып берип жүрөм. Жана ошондой эле бизде иштеген балдар дагы көп, бизде иштеген сотрудник балдар, строительдерден баштап, офисте иштеген балдар дагы үйлөрүн SIPтен салып келишет да. Мисалы, могу биздин артыбызда турган үй, бул биздин ADEX курулуш компаниясынын эң негизги болгон сотрудниктеринин биринин үйү. Ар бир кардарыбыз менен биз үйдү такташып атканда неден баштайбыз? Бул фундаменттин бийиктигинен баштайбыз да. Мисал катары, кээ бир клиенттерге болсо, мисалы, могу көрдүңүз го жердин бийиктигин. Фундаменттин ол жери бийигирээк, мисал катары, нар жак жагы болсо жапысыраак да. Жана ошондой эле нар жагын өтсөк, нар жагы фундаменти кичинекейирээк. Себеби дегенде, ар бир участокто жерде перепад болот. Бир жагы кичине өйдөрөөк болот, бир жагы ылдыйраак болот. Ошого жараша биз кардар менен эң бийик точкасын же эң жапыс точкасын определять этип алып, тактап алып, жана ошого жараша үйдүн бийиктигин чыгарып беребиз. Кааласаңыз 80 см жерден чыгарып беребиз, кааласаңыз 1 метр, кааласаңыз 1,20 да. Себеп аны эмне үчүн макулдашабыз кардар менен? Сумма өзгөрөт. Мисал катары 1 метр фундаменттин расходу менен чыгымы менен 80 см фундаменттин чыгымы башка. Ошон үчүн акчаны сиз төлөп аткандан кийин сиз өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө ылайыктайсыз да. Канчалык бийик кылсаңыз, ошончолук чыгымы көбүрөөк болот. Эгерде сиз ошончо чыгым коротконго даяр болсоңуз, сизге каалаган бийиктиктеги фундаментти куюп беребиз. Бул эмне үчүн айтып атам? Муну айтып аткан себеби, көп учурда бизде кардарлар сурай берет го. Эмне үчүн фундаменти жапыс болуп калган? Эмне үчүн жапыс болуп калган депчи. Жапыс болгонун себеби кардар ошол жапыстыгына, акчасына карап туруп макул болгондо да. Эгерде бийиктетем десеңиз, бийиктетип беребиз. Жана ошондой эле үйдүн бетине, мисал катары могу фасадный плитка деп коебуз да. Бул фасадный плитка Халберг деп аталат да. Муну болсо атайын мык менен кагылат дагы, нахлёст биринин үстүнө бири кете берет да. Эмне үчүн көбүнчө биздин кардарларыбыз ушул материалды тандап атат да. Мисал катары бул деле биздин өзүбүздүн сотрудниктин үйү, ошол деле бул материалды тандаган да. Себеп баары эле келип кайра каражатка такалат да. Мисал катары бул материал, работа, доставка, фартуктары, уголоктору баардыгы биригип, терезенин мондай уголоктору баардыгы биригип, материал работасы менен бул 1350 сомдун тегерегинде айланып жатат да. 1 квадратный метрин. Бүгүнкү күндө бул 2024-жылы март-апрелине караганда ушул суммага айланып жатат. Жана дагы бир өзгөчөлүгү, буга фирма 20 жыл гарантия берет. 20 жыл гарантияда өң өчүп калбайт экенде, түшүп калбайт экенде, бирөө келип эле муну кара ниет менен чукулап жулмалабаса, бул ушул бойдон тура берет деген да. То есть баасы кадимки эле декоративный штукатурка же болбосо жидкий травертин менен теңме-тең. Бирок декоративный штукатурка менен жидкий травертинге сизге гарантия 5 жыл берилсе, бул материалга 20 жыл берилет да. Жок, мага бул материалдан когосураак, башкачараак материал тандайм десеңиз, ал да сиздин жеке тандооңуз болот да. Ошол тандооңузга жараша квадратный метрине бул 1350 сомдон 1500 сомдо коелучу, 1500 сомдон айланса, сиз 2000 сомдугун тандасаңыз болот. Соответственно, ар бир квадратный метрине 500 сом расход кошулат. Сиз 3000 сомдугун, 5000 сомдугун, 10000 сомдугун жана 20000 сомдуктагы фасадный материалдар бар да. Ошону тандаганыңызга жараша сумма өзгөрүп кете берет. Ошондой эле сымал, мисал катары мына могу жерге келсек, көрдүңүз го? Мынакей терезе. Терезенин дагы өңү бул комбинированный тандаган, сырты өңү башкача, ичинин өңү башкача. Анан сыртыныгы болсо, көрдүңүздөр, серый антрацит деп коет, ошондой өң менен камтылган. Ал эми апапага жөнөкөй ак кылса, баасы мындан салыштырмалуу арзаныраак айланат. Же болбосо күрөң кылса кымбатыраак айланат. Же болбосо сиз алюминий кылышыңыз
Ушундай сыяктуу эле ар бир материалды такташканга жараша баа өзгөрүп кете берет. Ушул эле үйдүн сиз чатырын көрсөңүздөр, чатыры бул үйдүкүндө мягкий кровля деген материал менен жабылган. Мягкий кровля мисалы салыштырмалуу бул жаныбыздагы эле үйдүн крышасыныкын көрсөңүздөр металлочерепица менен жабылып турат. Бул металлочерепицадан кичине кымбатыраак да. Ар бир крышага эми өзүнүн крышанын да объему ар кандай чыгат, жабылган крышанын өзгөчөлүгүнө жарашачы. Ошондой эле кичине кымбатыраак болот да мягкий кровля. Ал эми металлочерепица болсо, беркиндей профнастил деп коебуз, профнастилдан дагы кичине кымбатыраак болот. Анын баарын тең кайра эле кардар өзү тандайт. Айырмачылыгы эмнеде? Мисал катары бул металлочерепицада жаныбыздагы крышадагыдай жаан жаганда жамгыр дүбүрөйт. Билесиңер го, баарыңар билесиңер, жана жамгыр жааганда дүк деп турат да. Ал эми мягкий кровляда болсо ал маселе түздөн түз таптакыр жокко чыгарылат да, жумшак чатыр деп ошол себептен аталат. То есть жаан жаганы сизге угулбайт. Экинчи маселе, Кыргызстандын климаты бул кышкысын абдан суук, жайкысын ысык баарыңыздар билгендей. Анан темир чатырларда туура отдушина жасалбаса, ал жерде конденсат образоваться этет да, конденсат пайда болот дагы. Ал конденсат болсо, мындайча айтканда, лишний мындай буу пайда болот дагы. Буу деген ошол жерде турган жыгачтарга сиңип кирет дагы, курт кумурска пайда болушуна жана жыгачтын кызмат кылышына түздөн түз таасир этет да. Жана ошондой эле темир крышаларды билесиз да, ар бир 5 жыл сайын красиет турбаса, ал өңгө чыгып калышы мүмкүн. Ал эми мягкий кровля кымбатыраак болгонунун себеби ал жайкысын жанакындай буулануу процессти жокко чыгарат, себебен дагы ысытпайт. Жана ошондой эле өңү 30 жылга фирма гарантия берет, 20 жылга гарантия берет, 50 жылдык гарантиясы менен чатырлар бар, өчпөйт жана тура берет дегенде. Ошол себептен айырмасы ушунда да. Албетте баада айырмасы бар, бирок баса белгилеп койчу нерсе 2021-жылы темир крыша менен мягкий кровлянын ортосунда айырма 100% болчу. Мисал катары темир крышаны биз грубо 200 000 сомго жапсак, мягкий кровля менен жабылган ошол эле крыша 400 000 сомго айламак да. Бүгүнкү күндө экөөнүн ортосунда айырма 30%ке айланды. Себеби дегенде 2021-жылы коронавирустан кийин темир кымбаттап кеткен, ал эми жумшак чатыр кымбаттаган жок. Эми мынакей үйдүн өзү жөнүндө кирели. Мынакей биз азыр крыльцосуна көтөрүлдүк. Өтө чоң эмес, чакан крыльцосу бар. Чакан крыльцосуна киргенден кийин бул жерде бизде прихожка бар да. Мынакей кенен болгон эле прихожка. Прихожкадан дагы бир бул жерде кичинекей бөлмө бар. Мынакей бул бөлмөгө кирсек, кааласа кардарыбыз бул жерде техпомещение катары колдонсо болот. Бул жер болсо ошо техпомещение каралганда, мынакей бул жерге кирсеңиздер электромонтаж турат, мынакей. Электромонтажын көрсөңүздөр болот. Бул жерге бүт щит автоматтары коюлган. Мынакей токтор ар бир сечениясына жараша ар бир точканы өзүнчө бияка келген дагы бул жерден автоматтан өчүрүп салгыдай. Мен ар бир видеолордо айтып кетем. Мынакей биз монда металлический пластинаны коебуз. Бул пластинанын наркы сип панель менен түздөн түз эч тиешеси жок. Эки жак бетинен гипсокартон чапылат. Бул жерде электромонтаж, техпомещениясы, бул прихожкасы. Бул прихожканын керек болгон себеби кышкысын үйдөгү жылуу абаны сыртка чыгарбайт, жана сырттан кирген муздак абаны үйдөн, муздак абаны үйгө киргизбей кармап калат. Мынакей биз эми өзүнүн негизги үйдүн бөлмөсүнө кирдик, мындай коридорго. Ушул коридордон бүт жакка чачырап кетсек болот да. Мындай түз эле киргенде болсо могу жерде көрдүңүздөр, аябай кенен кылып эшик эмес, мындай арка сыяктуу кылып кеткен. Мынакей биз азыр залга кирдик. Зал абдан эле кенен эле болгон зал. Мынакей бул жак зонасы болсо бул гостевой зонасы. Бул жерге телевизор коюлат да берсе келечекте. Бул жерге диван коюлат. Жана ушул зона как гостевой. Гостевой дегенде кандай десем, холл зона болот да, телевизор болуп, үй бүлө ушул жерден отуруп эс алганга мүмкүнчүлүк алат. Мынакей көрдүңүздөр, электромонтажды дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн. Мынакей бул жерде көрдүңүздөр да, антенна, интернет баардыгы тең алып келинген бул жерге. Могул гипсокартон менен бекитилгенин себеби могул жер толугу менен оюлган дагы. Көрдүңүздөр, могул жерден точкаларга кирип кетип атат. Могул жерде толугу менен бошотуп туруп, мына могул жерден көрсөңүздөр болот, гипстин агып калган. Биз артына болсо мондай боштондук жаратып туруп, ошол боштондукка могул эмелерди отургузганда, чашкаларды отургузганда, ошол эме менен гипс менен, мындайча айтканда, ротбанд менен бекитип, бул пенополистиролго могулардын тиешеси жок кылабыз да. Могул жерге чейин пенополистирол алынгандагы, пенополистирол буга эч бир тиешеси жок болуп калат. Ар бир точка ушинтип орнотулат дагы. Мынакей бул жерде металлический пластина кетет. Бунун эки жак бетине мондайдан болуп туруп, мого окшогон гипсокартон отурганда,
Булар деген болсо электромонтаж 100% дуалдан өзүнчө бөлүнгөн. Дуал менен эч бир тиешеси жок. Ошондон тышкары дагы биз ар бир точкага өзүнчө автомат коебуз дагы. Автоматтан кичине бир жерден туура эмес болсо, автомат өчүрүп салууга болот да. Сизде эч бир маселе жагылбаш үчүн. Мынакей көрдүңүздөр, эки жак бетинен калат. Бул ошондой изолированный, наружный сыртындагы, бирок ошондой эле дубалдын ичинде калып калган электромонтаж болуп эсептелет. Бул ТВ зонасы жана ошондой эле конок тозуучу зонасы бул жак болот дагы. Ушул жерге чоң стол коюлат дагы, элдерди конок тосо бергенге мүмкүнчүлүк алат. Мынакей могул жерде болсо вытяжной системанын притоктору турат. Бул үйгө аба ушул жер аркылуу кирет. Бул жерге биз болсо кийин өзү каалашынча регуляторун коюп коет. Мындай айтканда абаны чоңойтуп, кичирейткенге мүмкүнчүлүк алат да. Мынакей жана айттым эле го, сыртынан карасаңыздар терезеники серый антрацит болчу, ичинде болсо ак болгон эле кадимкидей бул пластик. Андан кийин болсо дагы бир жолу баса белгилеп коечу нерсе, үй өтө чоң эмес. Өтө чоң эмес болгон себептен бул жерде арка кылган, чтоб могул жерге адам киргенде, могул жерде терезе жок болуп же болбосо мындай лестница болуп, бул жерде кысылып калбаш үчүн адамга мындай боштондук, кенен, мындайча айтканда жер берип, үйгө киргенде адам кысылбагыдай. Анан бул жакка кирсек, бул жерде санузулу, мынакей. Бул жерге санузулу жайгашкан, душ, туалет деген жанакы башка зоналар. Мынакей бул жерге келсеңиздер көрсөңүздөр болот. Бул жерге мынакей теплый эмне орнотуп кеткен. Теплый полдун бир түрү бул жерге жана полотенце салсаңса, кандайча кургатканга мүмкүнчүлүк алса болот да. Мынакей артындагы ногул эле пластина менен коюп бекитип кетишкен. Чтоб өзүнчө болуш үчүн да. Андан кийин болсо, эми кандай гана үй болбосун, баарыбызга кухня керек. Мынакей бул кухняга кирдик. Эркер түрүндө, жана видеодон көрсөңүздөр болот. Бул кадимки эле кухнясы. Мына потолоктон электромонтаж болсо толугу менен гофралар менен кеткен. Сантехнический система бул жерлерге трубалар толугу менен чыгарылган. Мынакей бүт электромонтаж бүтүп, ушул жерге кухонный стенкасы коюлуп, орнотулуп, бекитилип, ушул жерге көтөрүп, эч бир кулап калбай, урап калбай эле көтөрүп кете берет. Бул кухнясы болот да. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетсек болот. Мынакей могул жерден көрсөңүздөр болот. Көрдүңүздөр да, пористый шоколадтай болгон могул материал. Мынакей апапакай болгондо кадимки эле жана пенопласттын эле тоголок гранулдары менен бетонду аралаштырып туруп биз куюп таштайбыз дагы. Ошол теплоизоляция, гидроизоляциянын милдетин аткарат. Бассаң жумшак мындай болуп турат да, капкатуу бетондой эмес. Анан мынакей биз лестница менен ар бир объектибизге ушундай лестницанын каркасын коюп кетебиз дагы, экинчи этажга көтөрүлүп чыкканга мүмкүнчүлүк алабыз. Мынакей лестницага көтөрүлүп келгенде бул жерде өзүнчө площадкасы бар, лестницанын токтогон. Жана ушундай эле ушул жерде бир болгон чоң терезе турат дагы. Бул терезе лестницага күн киргенге мүмкүнчүлүк берип, бул жерди караңгы кылбайт. Биз мынакей ар бир үйүбүзгө ушундай темир каркасын токуп кетебиз дагы. Ал эми аны кооздоп, оңдоп түзөбүз болсо, отделка бүткөндөн ар бир кардар өзүнүн жеке чечимине жараша кылып алат. Мынакей бисмилла деп биз негизги ата эненин бөлмөсүнө кирдик. Мынакей бул бөлмө кенен эле жайгашкан. Мынакей эркер түрүндө дворду караганга. Анан бул участок арча бешикте жайгашкан. Участоктун узун туурасы дагы абдан тар. Видеодон көрсөңүздөр болот. Ошол себептен эки этаж кылганбыз дагы. Эки этаж кылгандан чыкары дагы 178 квадратный метр болсо да, узун туурасы чакан болсо дагы, бирок мына көрдүңөрдөр, кенен спальный комната жана ошондой эле спальный комнатада замандын талабына жараша мастер спальня деп коет. Мастер спальня каралган. Мынакей бул жер болсо гардероб болот. Ушул жерге кийим кечени встроенный шкаф кылып салса болот. Жана ушул жерден эле биз чатырга чыгып кеткенге люк таштап кеткенбиз. Ушул жерден чыгып кетсе болот. Андан кийин болсо мынакей
бул ата эненин, үйдүн ээсинин, биздин кызматкерибиздин мындайча айтканда жеке спальнясы болот. Спальнясындагы санузел болот да. Мастер спальня деп коет. Бул азыркы замандын негизги талаптарынын бири да. Анан мынакей могу өйдө жакта да көрсөңүздөр болот. Потолокту биз эки түр менен утуп элетебиз. Бирөөсүндө болсо сип панель менен утуп элетебиз. Анан сип панель менен утуп элеткенде кичине кымбатыраак айланат. Жок, мен кичине арзаныраак кылат элем десеңиз, биз ушундай утепление кылып беребиз да. Бул утеплениеде болсо бул жерге кеткен стропилалардын үстүнөн мондай кылып пенопласт ташталат дагы. Пенопласттын стыктарын пена менен пенттетебиз дагы. Жана үстүнөн болсо пенополистирол бетон менен толук куюп таштайбыз. Астынан болсо рейкалар монтип чапталган болот да. Мунун үстүнөн болсо кардар гипсокартон чаптап, мындайча айтканда кооздоп алганга мүмкүнчүлүк алат. Бул жерден чыгып турган труба болсо, бул жөн труба эмес, бул вентиляционный системанын чыгуу системасы да. Биздин үйлөрдө ар бир үйдө мор турат. Ошол морлорго болсо потолоктон единый система менен чогулуп келип туруп, естественный, табигый вентиляция коюлган болот да. Биз кайра коридорго чыктык. Коридорго чыккандан кийин бул жерде бизде дагы эки уктоочу бөлмө бар. Мынакей дагы бир уктоочу бөлмө, кенен эле болгон уктоочу бөлмө. Мынакей көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле экинчи себебен азыркы заманда билесиздер да, кыз балдарга өзүнчө, эркек балдарга өзүнчө спальня каралып калган. Мынакей бул экинчи уктоочу бөлмө. Мынакей көрсөңүздөр болот. Абдан кенен эле. Жана ошондой эле экинчи этажда дагы өзүнчө дагы бир бул жерде бөлмөсү бар. Мынакей бул бөлмөнү кааласа клиент санузел кылып салса болот, кааласа гардероб кылып салса болот, кааласа болсо таза мындайча айтканда чакан кабинет, намазкана кылып колдоно берсе болот. Балдарга окуп, китеп окуганга, сабак окуганга өзүнчө бөлмө кылып дагы салсаңыз болот. Же болбосо сиз өзүңүздүн кабинетиңиз кылып алсаңыз болот. Мынакей үйдүн планировкасы 178 чарчы метр болгон үй. Эгерде сиз ушундай эле сыяктуу үйдү салдырам десеңиз, сизге бул объектибизде бизде бул жерлерге гипсокартон бекитип, гипсокартонду болсо үстүнөн шпаклевка тартып, биринчи этаждын полуна наливной куюп кетмей гана жумуштары калды да. Ал эми отделканы болсо ар бир катар, мен дайыма белгилеп кетем, ар бир катар калган жумуштарын өзлөрү жасап кетишет да. Эгерде ушундай сыяктуу үй салдырам десеңиз, анда сизге бүгүнкү күндөгү баасы, болжолдуу баасы 3,5 миллиондон 3 миллион 800 миң сомдун тегерегинде айланып калышы мүмкүн. Кайра эле баса белгилейм, так сумма сиз менен такташканда чыгат. Ал крышаны эмне материал кылабыз, үйүңүздүн фасадын эмне материал кылабыз, терезеңиз кандай болот, жана ошондой деген нерселердин баарын такташканга жараша сумма өйдөлөшү мүмкүн, ылдыйлашы мүмкүн. Аны конкретно отуруп алып эсептешкенде гана чыгат. Ага чейин баа так чыкпайт. Мисалы, ушул эле үйдү биз эки башка кардырга салсак бир учурда, экөөнө эки башка сумма чыгып келет.